Таңга жук Ош шаарынын жөнөкөй тургунунан тарта экинчи борбордун расмийлери да Ош аба майданына спортчуларды тосуп алууга чогулушкан. Оштон барган спортчулар Ашхабад Бишкек, Бишкек Ош рейси менен түз эле Ош шаарына келишти. Эми шаар бийлиги спортчуларга өзгөчө сыйлык тапшырууну пландап жатышат. Жоон билектерди кандай сыйлыктар күтүп турат? Ал сыр бойдон калууда. 5 октябрдагы шаар күнүндө жалпы элдин алдында сыйлык тапшыруу аз эми пландалган. Шаарыбыздан барган 8 спортсмендин баары куру коло каткан жок. Бардыгы өзүнүн жемиши менен келди. 2 спортсменибиз алтын медал менен, 3 спортсменибиз коло медал менен, 3 спортсменибиз күмүш медалдар менен келишти да. Ошондуктан бул биз үчүн чоң сыймык. Биздин шаарыбыздын мэри өзү жеке кабыл алат, өзүнүн белектерин тапшырат, элдин көзүнчө. Ош шаарынан барган Алтынай Мамарасул кызы Ашхабадтан 2 медаль алып келди. Ал алыш күрөштөн 2 салмактык категорияда мелдешке катышты. Оор салмактагылар менен болгон таймашта Алтынай 2-нчи орун болсо, 75 кг салмакта Азия чемпиону болду. Биздин тренерибиз Кабыл Бөрүбаев бизге бүт бардык тактиканы, психологик жактан дагы өзү жардам берип, өзү тактика алып, ар бир соперница сен мындай күрөшөт, ага мындай күрөшүшүң керек деп өзү бул жактан бизди даярдап кеткен да. Мен оор салмакта деле эгерде өзүм весим болгондо бул 2 медалды тең алтын кылып келмекмин да, бирисинчи. Өзүм салмагым болбогон үчүн биринчисин ошо күмүш медал болуп, анан экинчисинде өзүм салмагыма чыгып алтын медалды багындырган. Бүгүн чемпион кызды ата-энеси Караколжадан келип гүл менен тосуп алды. Бир туугандары үй бүлөсү менен балуан кыздын мелдештерин интернет аркылуу күзөтүп келишкен. Жаш кыз талыкпаган эмгеги жана тырышчаактыгы менен Азия чемпионатынын 2 медалын тагынып олтурат. Күрөшкөн мезгилде бизде прямой телевизордон көргөзгөн жок. Күрөшүп бүткөндөн кийин жандагы кыздар, тренерлер WhatsApp'тан жөнөтүп атты. Ошол мезгилде мен аябай толкунданып, жүрөгүм ооруп, ошо кандай болот экен деп күчтүү сезим менен күтүп аттым. Кызым жеңишин укканда сүйүнүчүм койнума батпай аябай ыйлап да жибердим да. Азия чемпионатынан Ош шаарына 2 алтын байге насып этти. Алардын бирин күжүрмөн самбо боюнча Бекназар Райымкул уулу багындырды. Эң оор беттеш бул казак менен финалда болду. Ошо казак күчтүү балуан экен, ол Казакстан 2 жолу чемпиону, Кубок Назарбаевдин чемпиону экен, ошону утуп алды 13-6 эсебине. Түркмөндөр эми өздөрүнүн жеринде, өздөрүнүн элинде болуп аткан эмеде финалга чыккан балуандарды тартып атышты. Мен казак менен чыккан үчүн мага андай учурлар болбоду, мен таза ойнадым. Жабык имаратта уюштурулган Түркмөнстандагы Азия оюндарына жалпы 64 мамлекет катышты. Ага Кыргызстандан 153 спортчу барып, спорттун 17 түрү боюнча күч сынашкан. Жалпы командалык эсепте Кыргызстан 70 медаль менен 8-нчи орунду багындырды. Азия оюндарына жалпысы болуп 5,5 миң чамалуу спортчу катышып, спорттун 21 түрүнөн байгелер ойнотулду. Марат Акымбек уулу, Кудайберди Дыйканов, Ош Перим жаңылыктары.